Көзгү чакыруу 2023 аскерге кабыл алуу жерлерде өз ишин баштады. Ош шаардык топтоо пунктуна Ош шаары жана Ош облусунун аймактарынан келген эр-жигиттер каттоодон өткөрүлдү. Жолдош майор, Ош облусунун аскер комиссариатынан чакырылган жаш жоокерлер медициналык кароодон өтүүгө тизилди. Ош топтоо пунктунун нөмөрчүсү майор Смоналиев. Аскерге чакырылган уландар алдын ала өз аймактарына медициналык кароодон өтүшкөн. Антса да бул жерде дагы бир ирет тиешелүү тармактар боюнча дарыгерлердин текшерүүсүнөн өтөт. Алмазбек уулу Аскар. Аскар, мурун кандай ооругандан алгансың? Сиз доп ветеринариядан Kulak oorulарына көбүрөөк маани беребиз. Кичине балында жанагы ооруп, маани бербей, кулагынан ириң аккандан кийин кулактын пардачасы тешилген болот. Көбү ата-энелер маани бербейт. Гайморит деген оору ал бардык мезгилде болуп калышы мүмкүн. Эгер армияга баргандан кийин жанагы суук өтүп, эгер баягы шамалдап калса, ал өнөкөт ооруга айланып кетиши мүмкүн. Ошондо дагы гайморит болуп калса, ал мурдуна да көбүрөөк маани беребиз. Көбүнчө балдарда мурдун ортодогу тосмосу кыйшык болуп калат. Ошол мезгилде дагы балдардын дем алуусун текшерип, эгер дем алуусу жакшы болсо, анда жөнөтөбүз. Эгер дем алуусу кичине кыйын болсо, анда сөзсүз кайрадан биз ооруканага жөнөтүп, дарыгердин кароосунан өткөрүп, кайра жибергенге шарт түзүлүп берилет. Чынчык менен самолеттин айырмасы эмнеде? Чынчык бул жандуу менен жансыз нерсе да. Жандуу менен жансыз нерсе. Бирок экөө тең эле учат. Экөө тең учат. Азыркы учурда аскерге чакырылган жигиттердин арасында бул эң эле орчундуу болуп аткан бул депрессиялык оорулар. Депрессиялык оорулардын дагы өзүнүн степендер түрлөрү бар. Ар кандай болуп бөлүнөт. Ал скрытый форма деп коебуз, жабык түрдө жүрө берет, билинбейт. Аскердик даярдык учурларында ошол маалдарда оорусу козголушу мүмкүн. Ал кандай болот? Ал козголгондо балдар суицидалдык жолдорго барышы мүмкүн, өзүнүн өмүрүнө кол салып. Болочоктогу жоокерлер аймактардан аскерде кызмат кылууга ден соолугу жакшы деген көрсөтмө менен келишкен. Бирок бул жердеги мед кароонун жыйынтыгында алардын арасында кызмат кылууга кабыл алынбай калгандар да кездешет. Аты жөнүн эми айтканга болбойт. Бир балада ошондой учур катталып, ал жанагындай өзү кандай мындай жеңил нерселерди, өзүнө тиешелүү чечимдерди өзү чече албайт. Үстүрттөн ой жүгүртүүлөрү. Ошону бүгүн бир 6 дарыгер болуп карап, 1 жылдык убакытка балага дагы психикалык, физикалык жактан даярдануусун сунуштадык. Эмдиги жылы кайра кароого. Эми бизде психиатр адистиктери негизи эле кадр маселеси жетишпейт. Облустарда, аймактарда, райондордо психиатр милдетин башка бир адистикке жүктөлгөн учурлар дагы бар. Алар эми өзүнүн адистиги болбогондуктан, эгер мындай бир спорный, талаштуу маселелер болсо, биздин облустук мекемеге жөнөтөт, ошол жерден карап чечип, өзүнө тиешелүү сунуштарын беребиз. Көйгөйлүү оорулардан, мына хирургтан мисалы ала турган болсок, варикоздун расширениялери деп коет, май тапандар көп кездешет. Спорт залга барган балдар көп келет бизге, призывниктер. Мына себебинде ал жерде күрөшөт, баягы матрастарда душевое помещение деп коет, залдардан жугат дейм ал оору. Ошондойлордон көп кездешип калышат бизде. Ал оорулар келип калат. Анан чакалай оорулары өтө көп кездешет. Азыр катталган жок. Себеп дегенде мен азыр 2 районду өткөрдүм, 2 райондон жок. Дагы мурдагы өткөргөн призывниктердин ичинен катталган.
Ал эми мында дарыгерлердин катышуусу жана аскер комиссариаты, ошондой эле улуттук гвардиянын өкүлдөрү эр жигиттерди аскер курамына тандап алуу үчүн маектешти. Албетте, аталган аскер тармагына кызматка кабыл алууда 175 сантиметрден 178 сантиметрге чейинки дене бойго ээ болуу менен катар билим деңгээли да эске алынат. Үй-бүлөлүк абалыбызда толук канааттандырылып, бул жерде медициналык көйгөйлөрүнө карата жакшы чечимдер каралыптыр. Сиз улуттук гвардиянын ардак кароо ротасынын өздүк курамы катарында кызмат кылууга кабыл алабыз. Кыргыз Республикасынын Курулуштуу улуттук гвардиясына толуктоолор жүрүп жатат. Бул жерде Ош Топтомунда Ош областы боюнча бардык аскер комиссариаттардан чакырылуулар келген. Бул жерге эми жана өзүңүздөр көрдүңүздөр комиссиянын жүрүшүнүн кандай өзүнүн талаптары бар, параметрлер туура келиш керек, ден соолугу, үй-бүлө шарты дегендей, ошондой эле физикалык өсүшү, бою бардык жагына өзүнүн бекитилген талаптар бар. Ошо ылайык кабыл алабыз. Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпы бирдей аскердик милдети, аскери жана тирек кызматтар жөнүндө мыйзамынын негизинде, ошол жакта беренелер негизинде жалгыз бала болсо ал аскер кызматына барбай калат деген түшүнүк такыр жокко чыгарылыш керек. Анткени ошол мыйзамда бекитилген, ал жарга мүмкүнчүлүк берилген, аларга укугу бар. Эгер аскер кызматын өтөм деп өз каалоосун бергизип, арыз жүзүндө кайрылып аскер комиссариатына, ошондой эле энеси же болбосо атасы арыз жүзүндө кайрылып жазып берип, каалоосун билдирип, тиешелүү комиссиядан өтүп, жарактуу болуп табылса, алар аскер кызматын өз каалоосу менен өтөй берет. Ошол эле убакта жок, мен аскердик кызматка бара албайм, үйдө карашым керек, жалгыз менен баласымын же болбосо жалгыз баламын деп кала турган болсо, тиешелүү документтерди топтоп альтернативдик кызматка калса болот. Альтернатив кызмат үчүн аларга атайын ошо жеңилдиктер берилген. Башка альтернатив кызматка өткөндөргө караганда алардын акча каражаты азыраак төлөнөт. Ошондой эле бир мүмкүнчүлүк аларда альтернативаны бүткөндөн кийин азыркы армияга барып келгендер менен эле тең бирдей аскер билет жаздырып алышат. Биринчи категориядагы аскер билет жаздырып алып, эртең бардыгы бүткөндөн аскер колун тийгенде бардык иш жумуштарга иштей берсе болот. Күч түзүмдөрүнө, ошондой эле контракттык негизде аскер кызматкери болуп кетсе болот, органдар иштеп кетсе болот, алар үчүн мыйзамда бекитилген талаптар бар. Тандап кетсе да болот аскер кызматынан калып калса да болот. Азыркы убакта мурункуларга салыштырмалуу аскер кызматына барам дегендер көп. Чындыгында азыр жаштар арасында мекенчилдик сезимде болуп атат. Жанагыдай сиз айткандай жумушка орношуу сезими менен да барып аткандар болуп атат. Бирок айласыздык дегендейчи. Бирок азыркы убакта көбүн эсе ошо мекенчилдик сезим акыркы 5 жыл аралыгында чында бул өсүп атат да. Аскерге барам дегендердин каалоосу азыр армиябыз деле жакшы, Кудайга шүгүр, мурункуга салыштырмалуу өзүңүздөр көрүп атасыздар, мынакей интернет айдыңында эле социалдык тармактарда көрүп атат, кандай өнүгүп атат. Ушундай динамика менен өнүгүп атат, тез багытта өнүгүп атат. Ошол себептен жаштардын азыр тартылуусу 80%, ашыгы өз каалоосу менен. Баягы ата мекенди коргойм, кызмат өтөйм, атуулук милдетимди аткарам деген сезим менен барып атышат да. Аскердик кызматка кабыл алууда дене тарбия көнүгүүлөрүнөн да өткөрүлөт. Бул багытта турникке сынуу, аралыкка чуркоо сыяктуу сынактар да бар.
Мен бир үй менен жалгыз улуу болгон үчүн ата-энем каршы чыккан жок. Мен өзү тайкелерим ошо улуттук гвардияда өткүзгөн, ошолор премьер кылып өзүм өткүм келди. Эли журтуму эч качан сатпайм. Акыркы каным төгүлгүчөктү коргойм эли журтуму. Улуттун жүзү улуттук гвардия дегендей биздин боюбуз стандартка жооп берет экен. Ошол себептен бул тандоону өзүбүз тандадык. Баары жакшы. Армия бул тарбия дейт. Армия бул ар бир жигиттин мойнундагы милдет. Армияны баардык эркек көрүш керек. Аймактардан келген аскерге катталуучулар Ош шаардык топтоо пунктунда 2-3 күнгө чейин жайгаштырылат. Ага байланыштуу мындагы түзүлгөн шарттарга да көңүл бурдук. Кече келип жайгаштык. Жатакана маселеси жакшы жайгаштык. Тамак аш 3 мал, эртең менен обед кечинде. Ошо баары жакшы эле. Келгендердин баары бир жатаканада жаттык. Дежурныйлар кечинде карап көз салып карашты. Келген жоокерлерге биз 3 маал ысык тамак беребиз. Коопсуздук боюнча аскер комиссариаттарынан келген жооптуу нөөмөчүлөр болот. Алардан сырткары дагы биздин видео байкоонун баардыгы көрсөтүлүп турат. Чакыруу 2023 иш-чарасынын улуттук гвардия жана улуттук коомдук коопсуздук тармагына кабыл алынган жоокерлерди аскер кызматкерлери жана жакындары ата-энелеринин катышуусунда аскерге узатуу кечеси менен уланды. Азыр бул улуттун жүзү болгон улуттук гвардия кызматын өткөнүнө баардык сыймыктан туугандарым ата-энем сөйлөп. Баардык эр жигиттерге айтарым, мекенге кызмат кылгыла, эл жерди коргогула, ата-энебизди уят кылбай кызмат кылып кел. Ата-энем каршы болгон жок, барып мекенге кызмат кылып кел деди. Өзүбүздүн деле милдеттик бурчубуз мекенге кызмат кылуу. Мекенге кызмат кылууга чакырылдык. Бүгүнкү салтанатка жемден өттүк. Тапа буюрса элибизге, жерибизге кызмат кылып, жакшы кызмат кылып келебиз. Эмнетибизди рактап, жер каратпай. Бүгүнкү күндө бизде күз 2023 аскердик чакыруу болуп жатат. Бул боюнча бүгүнкү кетип аткан аскерге чакырылуучулар, жаш жоокерлер улуттун жүзү болгон улуттук гвардияга кетип жатышат. Жана бул жаш жоокерлер медициналык кароодон ден соолугу таза деп комиссиянын чечиминин негизинде жана улуттук гвардиядан келген өкүлдөрдүн чечиминин негизинде тандалып алынды. Булар улуттук гвардияга баргандан кийин 1 ай окуу машыгуу болот ал жерде. 1 ай окуу машыгууну өткөндөн кийин жаш жоокерлер өзүнүн аскердик милдетин өтөй башташат. Аскердик жана альтернативдик кызматка балдар келип атышат. Азыр жакында жаңы мыйзамдар жалпы аскердик милдет боюнча жаңы мыйзамдарды кабыл алынды. Ошол мыйзамдарга жараша элдерге дагы мындай аскер кызматкерлеринин айлыктары көтөрүлгөндүктөн карапайым калкка жеткендиктен бардыгы өзүнүн балдарын аскердик кызматка жөнөтүп жатат. Бүгүнкү кызматка калат бала. Эгер наряддык план толуп калганда
эгер наряддык план толуп калгандан кийин ал бала аскердик кызматка кете албай калса, наряддык план толгондугуна байланыштуу ал бала өзүнүн каалоосун альтернатив кызматка арыз негизинде билдирет. Аябай өзүм сыймыктандым. Элдин керегине жараган, мамлекетти коргогон, элди коргогон, ушул мамлекетке кызмат кылган бала ушул бизден дагы чыгыптыр деп аябай не кылдым. Мунарбек 2002-жылкы ушул Өзгөн районунда эле туулган. Мына Салижан Шарипов орто мектебин бүткөн 11-класста. Мындай жашнак офицерлерибиз бар экен, колдоп таяп, мамлекетибизге да аябай чоң рахмат. Садыр Жапаровка ушундай военный тарапты жакшы карап атат. Ушуларга да аябай чоң рахмат. Тамактарын берип атат, кийиндирип атат, ичиндирип атат. Мисалга биз кыла албаган көп нерсени кылып атат мамлекетибизге. Аябай чоң рахмат. 4 уул, 1 кызым бар. Бул чоң уулум. Мен өзүм ошол улуттук гвардияда суудалганмын. Демек, жол-жолусун айттыңыз. Балаңызга багытты өзүңүз бердиңизби? Же бул жерге келгенде тандоодон өттүбү? Жок, бул жерден өзү тандоодон өттү. Анан эми ата катарында өзүбүздүн немелерибизди беребиз да. Кеңешиңиз айттыңыз. Кеңештерибизди беребиз. Бул жерин коргогон кыргыздын жакшы жигиттеринен болушун, Кудайым ошолорго ден соолук берсин, Алла таалам. Ушул көптүн катарында бардыгы ата-энесин уят кылбай мекенибизди коргоп кызмат кылып келишин каалайбыз. 1 айдан кийин булар ошо антып берип аземи болот. Мен билгендей. Кудай кааласа барабыз, барып көрүп, эми кандай экенин ал жерди биз өзүбүз билебиз, өзүбүз сузба кылган үчүн барабыз да буюрса. Балаңыз канчалык деңгээлде ошо кызмат өтөөгө даяр экенин дагы бир жолу көрүп келесиз. Ооба да барып көрүп келебиз. Кара Суу районунун Салай айылынан келдик. Бир тууган эжемдин баласы болот. Ошол баласын узатып келдим. Мен ойлойм, бул мамлекетке кызмат кылган мыкты жоокерлерден, аскерлерден болуп келишин тилеп калам. Аман эсен барып келишсин. Дайыма элибизде тынччылык, аманчылык болсун. Мамлекетибизге, президентибизге терең ыраазычылык айтабыз. Аябай жакшы шарттар менен деп угуп атабыз. Мындайча айтканда эчтеке берген жокпуз колуна, баары бар, баары даяр деп айтышты. Ошол кубанып турабыз. Баарына ийгилик. 1 айдан кийин антып берүү аземине Бишкекке барасыздарбы? Сөзсүз түрдө буйруса.